Нике кылганда шайтан субханалла ушунчалык катуу мындай жанагындай бир ачуусу келет экен. Экөө нике кылып аткан болсо, эркек менен аял ал жалгыздыкты каалатат. Эркекти да үйлөнтүрбөйт, аял да күйөөгө тийгизбейт. Көп убакыттарда менен баштарына отуруп эркекке аялдарды жаман көрсөтөт, аялга болсо эркектерди жаман көрсөтөт. Көп убакыттарда үйлөнө албай же тие албай аткан эркектердин иштеринин көбүнчөсү жанагындай жин шайтан болуп калат. Бул аныгында далил менен айтып берилем, субханалла. Өтө көп мындайлар. Демек сол ким үйлөнө алса ушул маселе болушу мүмкүн. Эми ошол экөө үйлөнгөндөн кийин шайтан ачуусу келет экен, эми бул экөөнүн ортосунда эмне кылат экен? Колдон келишинче мындай бир душманчылык кылганга аракет кылат. Биринен сүйүүдөн жек көргүч алып келгенге аракет кылат. Эми ошого кыйыр таасир берип турган бул жана сыйкырчылар. Же болсо сиздин үй бүлө турганыңызга көрө албаган, жанагындай бир жок кылганга аракет кылган үй бүлөнү же болсо бузгусу келген аял же эркек болушу мүмкүн экен. Эми бул кара дуаны кылдырат экен, атайын кылдырат экен. Жөн өзү эле боло бербейт экен. Бирөө заказ менен кылдырат экен. Сизди жок кылыш найласында кылдырат экен. Субханалла. Ошол үчүн мында адамдар ортосунда мамиле дароо өзгөрөт экен. Сүйүп жүргөн сүйбөй калат. Үйгө киргиси келбей калат, эркек киши качып эле. Аялга болсо эркектин жыты дагы жакпай калат, баскан турган жакпай калат, жек көрүү пайда болот. Жанда болсо өлгүсү келип баштайт. Төшөктө рахат ала албай калат экен. Ошон бергиле рай келишкен болуп калышы мүмкүн. Ошол эркектин үстүнө бир шайтан, аялдын үстүнө бир шайтан отурат дагы, экөөнүн бири-бирине болгон жек көрүүнү сезимди пайда кылат. Дайыма билиңиздер, кара дуалардын көпчүлүктөрү шайтандар менен болот. Шайтандар менен болот. Башкалар менен болбойт экен. Именно ошол жин шайтандар ошол сыйкырчыларга кызмат кылат. Мен айтам дайыма, качан сен көз ачыкка бир жол барганда, келатканда миллиондогон шайтандарды ээрчитип алып келесиң. Болду эми. Бүгүн анча-мынча мындай кишиң оңолуп бирок 2 күндөн 3-4 күндөн кийин же болсо 1 жылдан кийин деп кой, максимум эмне болот экен? Ошол үй бүлөңдө проблемалар көтөрө башталат. Уже болду, үйгө керек болсо идиш аяктар учуп баштайт. Тегерен өзүнөн өзү. Эмне үчүн анткени себеп ошол кызматта турган шайтандар уже боштондукка чыгып кетет.